саламатсыздарбы? Бүгүн мен ушул чачыкты дагы жасап баштадым. Бирок мага заказ келди да, чоңураак объемдо ушундайдан 4 жасаш керек болуп калды. Мен азыр бүт элекмин. Бул жакта көрүп атасыздар. Дайын чачыктарды көрүп атасыздар. Көрдүңүздөрбү? Бирок ушул дайын ушул состоянияга жеткизиш үчүн чачыктарды дал ушундай кылыш үчүн биринчи биз бүт жиптердин баарын орош керекпиз. Бул абдан чоң объемдогу жумуш да. Эң оору бул чачыкта эң оору могу жиптердин баары деген белевой шнурга ороп алганы. Бул абдан эле оор нерсе да. Анткени биз жипке ноундай ушундай жиптерди ороп алыш керекпиз. Ушуга ар бирөөн ушинтип ороп алыш керекпиз биз. Андан кийин биринчи биз башында мына белевой шнурлар, мынакей белевой шнурлар. Эми бул белевой шнурду биз мынтип бириктирип, анан мына ак жип да. Мен азыркы чачыктардын өңү ак оң болот. Бул заказчиктин өзүнүн көңүлү. Ошон үчүн мен мынакей бар деген орош керекмин. Бар бирденде ороп чыгыш керек. Ушундай жиптердин баары оролот. Мынакей. Эми башы мына ушундай мезинде оролот жашныкали. Бирок бул жака келгенде ойлосоңуздар, мынтип ар бирөөн мынтип ора албайсың да. Бул кыйыныраак. Ошон үчүн мен бул жиптердин баары деген мынакей 1 метр 70 сантиметр. Муну орошу кыйыныраак да. Ошон үчүн мага жана мен кыла албай койдум, мен ора албай койдум, мен түшүнө албай койдум деген комментарийлер жазып эметкенде мен ойлодум да, ошол жиптерди белевой шнурга орогону эң оор нерсе. Ошон үчүн мен сиздерге азыр көргөзүп бергим келип атат, мен кандай кылам. Мынакей урматтуу эмдер, биякта 1 метрден ашык жипти байлап алабыз. Бүктөп байлап алабыз дагы, бул жагы кадыресе оор болуп калат. Андан кийин жипти алып туруп эле мындайынан ора беребиз мынтип. Эми колду көндүрүп алсаңыздар, бат эле оролот. Мынакей. Башын бираз кыскараак кылыш керек да, байлаган жери мына. Мынтип ора беребиз.
Түшүнтүп айландырып беребиз. Сол колубуз менен сезебиз да, жиптин калыңдыгын бүт сезилет. Ошон үчүн баягы эч бир коркпой эле ушинтип айландырып бересиздер. Мынакей бул жагында эч бир эмеси жок да. Катуу бурайсыздар жиптерди. Жип бош болбош керек. Ошо катуураак. Мына 3 биле коюшун орду. 3 жибин катуу кылып туруп ак жип менен ороп аласыздар. Ушинтип бул жагын биз мынакей канчасын эч бир кыйналбай ороп алдым. Эми бул жагын азыр бүтүрөм. Ушундайдан көп шнурларды айландырып отуруп, анан бүт байлап, чаян түйүнүн байлап, анан ушу чачкыны өтөбүз. Мынакей биз учуна жеттик. Бул жагдан мынтип ороебуз. Бул кыска болгондон кийин колго оргонго ылайыктуу болуп туруп да. Бирок 1 метр 70 сантиметр жипти орош оор да. Учтарын байлап алып, айландырып оросо бат эле болуп калат. Өтө көп узак убакытта оробойсуздар. Ошо орогондон качып, кыйын көрүп чачыктарды жасагандан качат да. Анткени ошо сатып алган соң кыла албайм деп ушинтип көп айтат да. Бирок эми кээ бирөөнүн убагы жок, кээ бирөөнүн шыгы жок, кээ бирөө каалабайт. Бирок сиздер чачык оройм десеңиздер, жасайм десеңиздер, мына ушундай жеңил түрүндө ороп алса болот. Эми болсо азыр чаян түйгөнү көргөзүп берем. Мен мурунку видеолорду көргөзгөм, бирок эми бул видеодон да бир рет көргөзүп коеюн. Урматтуу айымдар, мен мына байлап алдым. Бул жагынан өткөрүп, биянан өткөрүп, бирден бириктиребиз. Эми болсо мынакей төрт учу бар. Мындайынан буруп алабыз. Мынакей. Кайра бул жагын бул жакка буруп алабыз. Эми болсо бул жакка көрүңүздөрбү? Мынакей. Эми мына бул учун биринчи жипке киргизебиз. Мынакей, киргиздик. Мына жерин ушундай кылыш керек да. Эми бул учтары ар бир учун кайра алып туруп, бул жиптин үстүнө жаткырдык да. Мындайынан, аны мындайынан. Эми болсо бул учун ушул жерде мына крестик болуп турган, ошол жерге киргизебиз. Мынтип туруп киргизебиз. Кайра көрүңүздөр, мына жерде крестик болуп тур. Ошол жерге киргизебиз. Мынакей. Мынтип киргизебиз. Кайра мына байкап туруш керек. Улам киргизген сайын адашпай эмиш керек. Мынакей. Мен мына сол колум кармап турам. Мына эми үчүнчүсүн киргизебиз. Бул жерде мынакей 4-чүсү. Эми ушул жерден овуштурбай, ушул именно ошо крестиктин астынан киргизиш керек да. И мынакей.
Анан бизге эми бу жылдырыш керек да. Биз азыр жылдырып жиптерди тартып, улам мынакей бияка жылдырып, учун кайра тартып, бул жака жылдырып, учун тартып, эми мына бул жерин улам шашпай, бирок катуу кылыңыздар. Мынакей. Ушинтип жылдырып алыш керек. Анткени биз бул жака 4 чаян түйүнүнүн 4-өөдү жасайбыз. Мынакей. Жылдырып алыш керек. Мына бул калды. Ушинтип отуруп биз 4-өөн түйүп алабыз. Түйүрөбүз, 4-өөн түйүрөбүз. Мына дагы эми экинчисин көргөзөйүн сиздерге. Мына көрүңүздөрбү? Жиптин 4 учу бар. Бул жака, кайра бул жака, кайра мына 3-чү жиптин үстүнө таштайбыз. Мынакей. Эми болсо 4-чү жип бул жака кирет. Бул жака кирет, азыр тартып алалы. Мынакей берде мына көрүңөрбү? Бул жиптин үстүнө түштү да. Ошол жерде крестик болот. Мынакей акырын деп киргизип беребиз. Бул жерде бул экинчи жип, а бул 3-чү жип. Ошо экөөнүн астынан мынтип өткөрөсүздөр. Кайра бул 3-чү жип, бул 3-чү, бул 4-чү. Мынакей 3-чү жипте, мына 3-чү жип. Экинчи жиптин үстүнө 3-чү жип жаткырдык. Эми болсо мына 3-чү жип, а бул 4-чү жип. Мынакей крестик кылып эмектөрөбүз. Эми бул жерде учтарын тартып алыш керек. Улам. Тыкыз болсун да, катуу эметиңиздер. Бир байлангандайын чечилбес болсун да. Жылып кетпейт. Катуураак эметсе. Мынакей. Моундай болбош керек да, биягынан мындайынан тартып. Эми бирге күч керек. Мынакей. Катуу эле тартып алыңыздар. Мынакей экинчи түйүн болду. Чаян түйүн. Мынакей урматтуу айымдар. 4-өөн түйүп койдум. Чаян түйүн ушинтип түйүлөт. Мен мурунку видеолорум бар. Мен кичинекей чачыкты да жасап көргөздүм. Мына бул чачыктарды дагы көргөздүм. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Баягы коркуп бересиң, жеңилирээк кылып ойлонсоңуздар, кантип жумушту жеңил кылса болот деп ойлонсоң, мунун баардыгы мынакей ушинтип ушундайдан 4-өө. Окшош кылып 4-өө. Эми болсо бунун азыр мен сиздерге көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мынакей 4-өө бүтүрдүм. Эми ушул чачыктары калды. Чачыктарын болсо мен боз өңдү кыламын. Азыр булардын баарын ирип дайындап койдум чачык кылганга. Эми иригенге ушундай ийиктер. Мынакей. Мен азыр сиздерге көргөзүп бергим келип атат. Мен Казакстанда, Түркистанда мындай ийиктерине колдонушат экен.
жактырдым. Мына ногусу жеңил. Ичке жиптерди ирисеңиздер, мына ушул ийиктер жакшы. Бирок оорураак кылам десеңиздер, мен мындай бычак курчуткан ташты көрдүм базардан, барахолкадан да. Анан бул мурунку Союздун таштар экен, ушундай. Анан бизде болсо коргошун менен куят го. Мен болсо бирден устаны сурасам, биринчи кылбайм деди, анан эми кылып көрүңүз десем кылып берди. Ушул ийиктер оор ийик да. Эми болсо менин жумушумда Турциядан, Түрк элинен уста келди, клем соккон, клем менен иштейт экен. Анан мына ушундай эмеси бар экен, ийиги бар экен. Мага белек кылып берди. Башкача Түрк элиндеги ийиктер, мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Эми болду, муну урматтуу айымдар, мага ушу подписка кылыңыздар, мени колдоп коюңуздар, башкаларга да айтыңыздар. Менен бирге болуңуздар, урматтуу айымдар. Кол өнөрчүлүк менен кызыккан, же кол өнөрчүлүккө ушундай көңүл бурган айымдар. Менен бирге болуңуздар. Мен улам ушундай кызыктуу видеолорду чыгарганга аракет кылам.